Бул мыйзам долбоорунда кайсы бир тилге болгон чектөө жок. Кайсы бир тилди ал тилде колдонбойлу чектөө жок. Бул жерде кыргыз тилин, эне тилин, мамлекеттик тилди колдойлу деген мыйзам долбоору. Көчөдө, базарда, коомдук турмушта кайсы бир тилде сүйлөбөгүлө деген чектөө жок да бул мыйзам. Мезгиз Казакбаевич, туурабы? Бирок ошол эле убакта өзүбүздүн тилибизди колдойлу деген сөз болуп атат. Бул жерде кээ бир кесиптештер кадимкидей чагымчылдык сөздөр айтылып кетти бул жерден. Биринчи кезекте штраф, Элмирзакович, штраф. Ал жерде жанагы көрнөк жаранактар боюнча. Ал жерде депутаттыкка талапкерлер тилди билбесе андай айып бул салуу деген жок ал нормада. Бул көрнөк жаранактар боюнча мыйзамда турат ал. Айып бул төлөө деген. Экинчиден эми урматтуу депутаттар, бүт дүйнө чакан мамлекеттердин барлыгы өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн, улуттук иденттүүлүк, бүт өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп атат, тили үчүн. Ушундай учурда биз дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезимден кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулдук уруп, мына ошолорго жагынып калсак экен деген саясатыбызды токтотпойлубу? Туура 100 жыл мурун ошо өзүбүздүн тилибиз болсун, эгемендүү өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор атылып кеткен бардыгы. Мына тарыхта калды ошол адамдар. Накта саясий элита ошолор. Кыргыз тили үчүн Касым Тыныстановдай күрөшкөн киши барбы? Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Биз биринчи кезекте өзүбүздүн Кыргызстандын элине жагынышыбыз керек. Кайсы бир өлкөгө эмес. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деп таамай айтып койгон илгери ата бабаларыбыз. Кантип өзүбүздүн тил мыйзамына эгерде иштебесе өзгөртөбүз. Эми колдоп беришибиз керек менин оюмча. Анан эми ушул жерде кантип ушу өзүбүздүн мына Борис Силаев деген дал ушул жерде отурган билесиңер. Кыргызча түз чоруй турган адамдар бар. Өзүбүздүн кесиптешибиз отурат, Карим Ханжаза деген. Кыргызча суудай сүйлөйт мына. Ошолорду үлгү кылышыбыз керек биз. Анан кантип эми ушул ал жерде кыргыз тилинде сен Чыңгыз Айтматов менен тиги Төлөгөн Касымбековдей чыгарма жаз депутат болуш үчүн деген сөз эмес ал. Сен кыргызча бил, сен шайлоочуларың менен байланыш болуш керек деп атат ал. Анан эми ошондой учурда колдош керек да. Башка өлкөлөрдө ой депутат болмок турсун, бала бакчага албай атат, көрдүңөр. Канча баланы азыр албай атат бизде. Тилди билбеген үчүн канча баланы бала бакчага албай атат, мектепке албай атат. Биз жогорку кеңешке алалы десе өлүп талып анча-мынча бир жагынуу саясатын жүргүзүп атабыз. Биринчи өзүбүздүн элге жагышыбыз керек, башка өлкөлөргө эмес. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр мына бул комментарий эмес, мында толуктоо үчүн Жанар Кубанович абдан туура айтты. Бала бакчага, мектепке албай жатат. Караңыз, окуңуз. Каерде ошол жерде экен деп сурабай, мен жок. Бакыт Сөнч, окуңуз, кайсы мамлекет экенин азыр көрөсүз. Урматтуу депутаттар, бала бакча, мектепке албай жатканда жогорку кеңештин депутатына талап бул туура эле. Эч ким каршы эмес. Каалаган тилинде сүйлөсүн. Мейли англисче, мейли орусча, мейли немисче. Бирок кыргыз тилди билиш керек да.
Кыргыз тили боюнча мыйзамга биринчилерден каршы болуп чыккан, элге жаман көрүнгөн менмин. Эмне бир нерсе десе эле мындай жаман көрүп элесиз. Биринчи окууда колдоп эле артка жиберип эле жарым жылдан кийин оңдоп келсин. Болду. Шашып аткан жерибиз жок. Силер кыргыздын акчасы менен кыргыздын тилин өнүктүрбөй эле койгочу. Концепциясын колдоп аткан себебибиз анткени миң агитаторду өткөрүп алдыңар шайлоого деп. Ар бир кандидат миң агитатор. Ушуну эле сөздү айткансыңар. Концепцияны коюп отуруңуз. Силер сүйлөп атканда мен унчукпай тургам. Ошол эле нерсени айткансыңар, концепциясын өткөрүп алалы. Анан кийин карайбыз деп. Миң агитаторду өткөрүп алдыңар. Мыйзам долбоорун. Ар бир кандидатка. Керекпи силерге миң агитатор? Түшүнгөн жокмун. Бул биринчиден. Экинчиден, кыргыз тили боюнча мыйзамга биринчилерден каршы болуп чыккан, элге жаман көрүнгөн менмин. Мен айтып чыгышкан. Эрулан кыргыз тилине каршы чыкты деп. Ошондо айткам мен. Коллегалар да ошондо айткан мен. Ушул күнгө келесиңер деген менчи. Мына келип атасыңар. Бизде, урматтуу спикер, бизде мындай кол тийбестик барбы? Жогорку кеңештин депутатынын кол тийбестиги иштеп атабы, силерге иштеп атабы деги айланайын, мага иштебей эле. Бир жерге барсаң киргизбейт, текшерет бутуңа чейин, же мен эле өтүп атамбы андан. Спикер менен чогуу өтүп калсаңар, бүт носкиңерге чейин чечип коюп атасыңар. Кол тийбестик жок азыр депутатта. Анан мындай айтайын деген кыргыз тилине каршы эч ким жок. Силер дагы тура айтып атасыңар, биз дагы тура айтып атабыз. Кыргыз тилинде эле сүйлөп атам мен. Эне сайдан бери алып келген кыргыз тилин силер бияктан коргобойсуңар. Тил корголгон, тил ушул күнгө чейин жеткен, ушул жерде турабыз, кыргыз тилинде сүйлөп атабыз деп. Баягыда да айткам мен ушуну 2 жылбы 3 жыл мурун. Кайталап кетейин, бул жерден Токмокко чейин, биягынан Токмокко чейин, биягынан Карабалтага чейин, андан ары бүттү кыргыз тил. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ошондо да айттым эле. Силер кыргыздын акчасы менен кыргыздын тилин өнүктүрбөй эле койгочу. Бюджеттен акча коротуп, өзүбүз сүйлөп аткан, өзүбүздүн каныбыздагы аткан тилибизди өнүктүрбөй эле койгочу. Башкача деле өнүктүрсө болот. Кыргызча сүйлөп атпайм, туугандар. Мына бул жерде чыккандардын 99% кыргызча сүйлөдү. Урматтуу спикер, сизге кайрыларым. Биздин кол тийбестигибиз бар. Жогорку кеңештин депутаттарынын. Сиз спикер катары ошону коргоп беришиңиз керек бизге. Сизден суранам дагы бир жолу. Өтүнөм мунусундачы. Анткени бир жакка кирип атсаң киргизбейт. Бир жерге барасаң, тиги депутаттарды кабыл албагыла дегенге чейин барып турсаңар, министрлер кабинети. Эмне деген сумдук бул? Аз туруп алып менден кыргыз тилин боюнча неме алам деп атасыңар, экзамен алам деп атасыңар. А биз бир жакка шашып атабызбы? Абе. Айланайын, обед убакыт экенин түшүндүм мен. Неме, коллегалар, силер мындай жогорку кеңештин депутаттарысыңар да? Жок, мындай шашып атасыңарбы бир жерге, же шашпай элесиңер деген суроо берип атам. Мен силерге акыл үйрөткөн жокмун. Мисалы, биринчи окууда колдоп берип койгула, Канча нерсени биринчи окууда колдодуңар? Канчасы өзгөрүп келди? Эмне бир нерсе десе эле мындай жаман көрүп элесиз. Неме, коллегалар, анан микрофонго чыгып сүйлөгүлө, мен силерди укпай элем. Биринчи окууда колдоп эле артка жиберип эле жарым жылдан кийин оңдоп келсин. Болду. Шашып аткан жерибиз жок. Кыргыз тилин азыр келип силердин оозуңардан бирөө жулуп алып аткан жок. Эмне шашасыңар мынчалык? Рахмат. Рахмат.